Кардиохирург Илкер Каралбеш ай мурда Стамбул шаарынан Кыргыз өлкөсүнө келген. Ал кыргыз дарыгерлерине жүрөк кан тамыр операцияларын баштап берүүгө киришип, тажрыйба алмашып жаткан кези бүгүнкү күнү бир катар операциялар ийгиликтүү жасалган. Türkiye'den İstanbul Koşulu Kalp Hastanesi'nden. Оба биз Стамбул шаарындагы эң көп жүрөк операциясы жасалган Кошу Иолу ооруканасынан командабыз менен келдик. Шындыгында Кыргызстанда жүрөк кан тамыр оорулары көп экен. Ар бир бөлүмдө Туркиядан келген мед кызматкерлери менен кыргыз дарыгерлери биргеликте иш алып барып жатабыз. Türkiye'de de en çok kalp ameliyatı yapılan hastanelerin birinde uzun süredir çalışmaktayım. Больницада, бул ооруканада түрк врачтары менен кыргыз врачтары чогуу иштеп атат. Тажрыйба алмашуу максатында Турциядан келген врачтардан биз керектүү нерселерди үйрөнүп, сложный операцияларды жасаганды мисалы үйрөнүп атабыз десек болот. Бул жерде кардиологдор, кардиологдор ангиографиялык жолу менен кан тамырларынын кысылган жерлерге стенд коюп атат. Эгер стенд коюуга мүмкүнчүлүк жок болсо, анда ачык операцияларды баштап атат. Бүгүнкү күндө күнүгө 4-5тен ангиографиялык жолу менен ооруларды дарылап атат. Август айында ачылган Бишкектеги мамлекеттик кыргыз-түрк достук ооруканасы көп тармактуу багыттарда бейтаптарды кабыл алууда. Yapılması gereken eksiklikler. Ооруканада жалпысынан 72 койка орун бар. Анын 21 жандандыруу бөлүмү, бейтапкана, ангиограф, компьютердик томография, магниттик резонанстык томография, маммография, рентген, УЗИ сыяктуу күчтүү заманбап аппараттар менен жатылган. 51 yatağı da servis yatağı. Ошондой эле адистештирилген ооруканада кошумча гастроэнтерология жана жалпы хирургия бөлүмдөрү ишке киришкен. Оорукана көрсөтүүчү медициналык кызматтардын тизмеси жана баасы монополияга каршы комитет тарабынан иштелип чыккан жана бекитилген. Элнура Кайнарбек кызы, Данияр Амантур уулу, Замана студиясы.